Kazanın aşkat olsun, kaskanın bas olsun. Айтқаным сөйлөт болсын, башыңа дөөлөт консун. Омин, бактылуу бол кызым. Бұл үйлөнүп жатқан Сайызбек менен Айжаркын. Алардын бүгүн үйлөнүү тою Кырчын жайлоосундагы этно шаарчыда өткөрүлүп жатат. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын тарыхында алгачкы жолу үйлөнүү той 18-19 кылымдарга таандык болгон каада салттар менен коштолду. Эки жаштын жакындарынын баары ошол дордого кыргыздын улуттук кийимдерин кийип, түндүктүк жигит түштүктүк кызга үйлөндү. Даярлыгымыз менен элим журтума рахмат ушу коштөбөмө кылып бергенине. Көчмөндөргө куш келип калган экен ушу тоюбуз. Ушинтип өткөрүп элиме рахмат. Биз ойлогондон да сонун өттү десеңиз толкунданып, оюбузду да толук түшүндүрө албай атабыз. Силерге рахмат. Силерде жаштар бар экен, элим журтум бар экен, кыргыз элим бар экен. Şu жерде баламны коштогон ошо лидер группага өзгөчө ыраазычылык келтирем. Үйлөнүп жаткан Сайызбек Надырбеков 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгынын мүчөсү. Аталган оюндардын илимий, инфраструктура жана ыктыярчылар кыймылы багыты боюнча иш алып барат. Ал бул тойдо ысырапкерчиликке жол бербей, азыркы тойдун тили менен айтканда закыз кат-каттап тизилген унаалар, фуршет, айланып эс алуусу жок той өткөрдү. Баштан баштап эле ушул калыбаган нерсе да, кредит алып үйлөнүү тоюн өткөрүү. Анан өзүндө чөнтөгүндө жок, эртеси күнү кантип жашай турганын мисалы даярдыгы жок, бирок бүгүнкү бай элге көрсөтүү, эл эмне дейт деген бир түшүнүк менен катар машиналарды тизип алып, анан элге көрсөтүү максатында эмес, өзү үчүн эмес, элге көрсөтүү максатында эле бир көп нерсе ачылып чачылган нерсе көп болуп атат да. Менин оюмча бул тенденция өзгөрүш керек. Кача илгери эле бир кыялданып жүргөм да, мен тоюмду мындай өткөргүм келбейт депчи. Эч качан ушинтип катар машиналарды тезип, кереги жок нерселерге акчаны кетирип, бул нерсени кылбайм деп айтып келген. Мен кыргыздын салты менен болсо, илгеркидей болбосо да, бирок азыркыга аралашкан, бирок кыргыздын салты, кыргыздын кийим менен той кылып, үлпөт той өткөрсөм деп аябай кыялданып жүрдүм да. Анан Кудай кыялданганды берет экен да. Ал эми Сайызбектин колуктусу Кырчында той өткөрүүнү жана мындай сунушту кубануу менен кабыл алган. Кыздын ата-энеси да кубаттаган. Башында Кырчында той болот, көчмөндөр оюнда той болот дегенде эч ким каршы болгон жок. Баарыбызга жакты идея, эмне десе биз деле өзүбүздүн традицияларыбызды башка өлкөгө көрсөтүп, наоборот, жакшы болду. Пешенемде ушул нерсе жазылды. Калың токойлуу бийик, жаратылышы кооз, кең жайлоо, Кыргыз айылындагы тойдо казанда эт кайнап, кыргыз дамдары коноктор үчүн жеринде даярдалды. Мына ушул майрамга бизде кыргыздын улуттук даамы аш демдеп атабыз. Бунун ашты 60 кг өлчөмдө күрүч демделип атат. Бул жерде толтура коноктор келет. Ар бир үйдө, боз үйдө коноктор азыр күндө отурушат. Бизде кыргыз элинде болгон биздин улуттук тамактар менен даамыбызды итебиз біз. Мына ушул аштарды ар бир үйгө, боз үйдөгү меймандарга ооз итебиз даам. Ошо менен бирге биздин кыргыз боз үйдө дагы улуттун көптөгөн тамактары дагы басым койгонбуз. Улуттук суусундар дагы ичип отурат. Базардан эч кандай нерсе алган жокпуз. Бул той меймандарга жана чет элдиктерге кыргыз элинин каада салтын көрсөтүү максатында жасалууда. Бирок эки жаштын үйлөнүп жаткандыгы анык. Аларга бул күнү көптөгөн чет элдиктер таңыркап, кыргыз каадасына суктанып жатышты. Өзгөчөлөнтүп кыргыздын каада салтын унутпай, ушундай өзүбүздүн улуттук кийимибизди кийип тойду өткөрүп атканыбызга өтө сыймыктанабыз. Баягы биздин илгерки ата-бабабыздан калган каада салттар кайталанып турса, бул унутулбай жакшы да. Илгерки ата-бабаларыбыздын каада салты, салттуу кийимдери менен өтүп атканы аябай жагымдуу болуп атат да бизге. Ал эми үйлөнүп жаткан Сайызбектин жакындары той күнү атайын чакырылган конокторду боз үйлөрдө сыйлап, көрүүчүлөрдү, чет элдиктерди да конок болууга чакырып даам таттырды. Ал эми эки жаш көчмөндөр оюндарында той өткөрүп жаткандыгын сыймыктануу менен белгилешти. Адыл Акжул уулу, Элиман Акбаев, жаңылыктар Кырчын жайлоосу.